Депутаттарды шайлоо тартиби өзгөрөт. Сунушталып жаткан жаңы система мурдагыдай байларга эле эмес, эми жаш жана карапайым талапкерлерге жол ачары белгиленүүдө. Ага ылайык жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан шайланып келет. Тактап айтканда, өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар бир округтан 3 депутат шайланат. Ушул мыйзам эгерде кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлуп, күчүнө кире турган болсо, Кыргызстан 30 округга бөлүнөт. Себеби конституцияга ылайык жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90ду түзөт да. Ошондо 30 округга бөлүнөт, ар бир округтан 3төн депутат чыгат. Андан кийин бул негизги максаты бул жерде өкүлчүлүк функцияны, өкүлчүлүктү камсыз кылуу. Себеби эгерде 30 округга бөлүнгөн болсо, Кыргызстандын кички райондору болобу, бүт региондордо мүмкүнчүлүк болот өзүнүн талапкерлигин көрсөткөнгө, же болсо өзүнүн талапкерлерин эл көрсөтүп, ошол келечекте жогорку кеңештин депутаты болуп, алардын көйгөй маселелерин ошо палатада көтөргөнгө. Бул системанын дагы бир өзгөчөлүгү аялдар үчүн 30 мандаттык квота бөлүнөт. Муну менен гендердик балансты сактоо максатталган. Анда 30 округта бирдей аймактык шайлоого аттанган аял талапкерлердин арасынан жогорку добуш алган айым депутаттык мандатка ээ болот. Эгерде 90 депутаттык мандат болсо, өзүңүздөр билесиздер, коомчулук тарабынан, өзгөчө биздин депутаттардын, аял депутаттардын тарабынан дагы ушул гендердик квотага өзгөчө көңүл буруу маселеси айтылып келет. Мен ойлоймун, ушуну менен биз ушул биздин аялдарыбызга дагы ушул жогорку кеңешке 30 мандат берүү менен ушул гендердик квотаны толук кандуу сактап, аларга бир шарт түзүп беребиз деген оюбуз бар. Жобого ылайык бир шайлоо округунан бир эле талапкер катыша алат. Ар бир аймактан эң көп добуш алган 3 талапкер жеңүүчү болот. Бул ошондой эле регионалдык балансты сактап, ар бир региондун өкүлү депутат болууга толук кандуу шарт түзөт деген ишеним бар. Эгерде буга чейин партиялык тизме менен же да кандайдыр бир жагдайлар менен кайсылдыр бир региондун же бир райондун өкүлдөрү келбей калса, аталган 30 округдун жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө ошол райондун же ошол региондун өкүлдөрү депутат болуп шайланып келет. Жана түздөн түз ошол региондогу маселелер менен шайлоочулар менен иштегенге толук кандуу шарт түзүлөт деп эсептейбиз. Аталган конституциялык мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда талапкерлердин күрөөсү, үгүт иштерин жүргүзүү, бош мандатты толтуруу, үгүтчүлөрдүн саны, шайлоо күрөөсү, жыйынтыктарды аныктоо маселелери да айтылды. Долбоорго ылайык депутаттын орду бошогондо, тактап айтканда мандатынан ажыратылып же тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан добуш боюнча кийинки орунду алган талапкерге мандат берилет. Ал эми аялдын орду аял гана келет. Бир шайлоочу 3 талапкерге бере турган болсо, кандайдыр бир коркунучтар бар, рисктер. Коркунуч кандай? Мисалы 3 талапкер сүйлөшүп алып, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар, сүйлөшүп алып, ошол добуштарды алып, мисалы 1 айылдан болуп калышы мүмкүн. Же 1 айыл өкмөттөн болуп калышы 3 кандидатчы. Же болсо 1 райондон болуп калышы мүмкүн. Ошондо башка айыл өкмөттүн жашоочулары, башка райондун жашоочуларынын арасында нааразычылык болушу мүмкүн да. Эмне үчүн 1 эле айылдан же болсо 1 айыл өкмөттөн 3 депутат чыгып атат, бизден депутат жок депчи. Ошондой коркунучтар бар. Ал эми азыр бир шайлоочу бир кандидатка добуш берсе, ошондо элде деле башка талапкерлерде мүмкүнчүлүк болот добушка ээ болуп, жогорку кеңештин мандатын алганга да. Белгилей кетсек, кечээ Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын өзгөртүү боюнча конституциялык мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн ведомстволор аралык жумушчу топтун кеңейтилген жыйыны өттү. Ага БШК мүчөлөрү, жогорку кеңештин жана Бишкек шаардык кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдар, көз карандысыз эксперттер жана ЖМК өкүлдөрү катышты. Эске салсак, учурда өлкөдө аралаш шайлоо системасы колдонулат. Ага ылайык жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционал система менен партиялык тизме аркылуу 36 депутатты бир мандаттуу округтан болуп, жалпы 90 депутат шайланат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Борбордук шайлоо комиссиясына